Эксперттер 2022 жылдын туристтик сезонунда эс алуучулардын саны пандемияга чейинки көрсөткүчтөн 30%га чейин көбөйөт деп болжол кылууда. Ошону менен катар бул чөйрөнү өнүктүрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү изилденип жатат. Аймактарда туристтерди тейлеген инфратүзүмдү өркүндөтүү же жаңысын түзүү, саякаттын географиясын кеңейтүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү шарт түзүү жаатында иштер колго алынган. Туризмди колдоо жана өнүктүрүү фонду өлкөнүн ар бир аймагынын материалдык жана маданий, тарыхый баалуулуктарын инвентаризациялоону жана талдоону жүргүзөт. Анын негизинде туристтик потенциалды андан ары өнүктүрүү стратегиясы түзүлөт. У нас же как развивался туризм? У нас туризм... Бизде туризм башаламан өнүккөн. Бул жаман эмес, бирок приоритети, маанилүүлүгү жок болуп калган. Азыр биз ар бир облус, айыл, кыштак өзүнүн меймандостугун сунуштаган программа жүргүзүп жатабыз. Өлкө боюнча бардык маалыматты чогултуп, картага түшүрүп, андан кийин системалуу түрдө өнүгүүгө бет алабыз. Фонддун маалыматы боюнча долбоордун бири Манас аэропортунан Бишкек багыты боюнча маршруттук автобустар каттап жатат. Андан тышкары быйыл пландалган саякатчылар үчүн 68 эс алуу жайынын 21 курулмакчы. Алдыга бийик тапшырмалар коюлган. Башкы максат 2024 жылга чейин жер шарынын ар бир 5-чи жашоочусуна Кыргызстанды таанытуу. Мүмкүнчүлүктөрдүн баары түзүлүп берилген үчүн туристтерге, жерлерге туристтерибиздин келип аткандардын саны көп. Алар менен биз дагы тынбай ушул группалар боюнча Борбордук Азиядагы туристтердин өзүнчө группасы бар, биздин өзүбүздүн облустар боюнча өзүнчө группалар бар, тынбай иштеп атабыз да. Анан аларда көп кайрылуулар болот, бизге бияка чалышат, суранышат, ар кандай шарттарды түшүндүрүп бергиле дейт, баарын түшүндүрүп берип, аябай активдүү, кызуу иштерди жүргүзүп атабыз. Туроператорлор өз кезегинде фондко туроператорлор менен өлкөнүн ичинде гана эмес, коңшу Борбор Азия өлкөлөрү менен да кызматташууну сунуштап жатышат. Мы уже, например, с другими ассоциациями давно... Коңшу өлкөлөрдүн туристтик ассоциациялары менен дүйнөлүк деңгээлде өз алдынча өлкө катары эмес, Борбор Азия аймагы катары иш алып баралы деп демилгелеп келебиз. Мисалы, Шенген аймагы бар, баарыбыз билебиз, Шенген визасы аркылуу көп өлкөдө саякаттаса болот. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга өзүнчө виза талап кылынат. Эмнеге биз туризм жаатында биригип алсак болбойт? Учурда Кыргызстандын бардык санаториялык курорттук комплексинде, ошондой эле Кыргызстанга келген туристтерге шарт түзүү максатында чакан конок үйлөрдөн баштап боз үй лагерлерине чейин талдоо жүргүзүлүүдө. Чет өлкөлүктөр ыңгайлуу эс алыш үчүн зарыл болгон нерселердин бардыгы менен жабдылган эс алуу жайларын куруу иштери жүрүп жатат. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.